Саламатсыздарбы? Мен атым Айсель, Лавон B группасынан. Бүгүнкү биздин турган темабыз квадраттык тамыр. Квадраттык тамырдын касиеттери жана аларга колдонулуучу эрежелер. Тамырдын түрүндө жазылган сандар квадраттык тамыр деп аталат. Биринчи эрежени карап көрсөк, тамырдын астындагы рационалдык сандарга тиешелүү болуш керек. А нөлдөн чоң же барабар болгон учурда гана квадраттык тамыр анык сандарга мааниге ээ болот. Ал эми экинчи эрежени карап көрсөк, квадраттык тамырдын мааниси терс сан боло албайт. Себеби бул жерде көрүп турганыңыздардай жуп сандар, ошондуктан терс сан боло албайт. Үчүнчү, ошондой эле бир мисал келтирип көрсөк, мисалы тамыр астындагы 5 квадрат барабар модуль 5 болот. Модульдан чыгарып алсак, жөн гана 5 калат. Дагы бир мисал көрсөк, тамыр астындагы минус 3-түн квадраты барабар модуль 3-кө. Модуль минус 3-кө барабар болот. Биз минусту унутпайлы. Минус 3-кө болот. Минус 3 модульдан чыгарып алсак, жөн гана 3 калат. Ал эми үчүнчү эрежени көрсөк, А нөлдөн чоң же барабар болгон учурда биз момундай формуланы колдонобуз. Ушул формуланы колдонуп, бир мисал чыгарып көрсөк, мисалы тамыр астында 50. Буну биз бөлүүчүлөргө ажыратып алабыз. Бөлүүчүлөргө ажыратып алсак, 25 көбөйтүлгөн 2. Ошондо 25 бул 5-тин квадраты. Тамыр астында 5-тин квадраты көбөйтөбүз 2-ге барабар. Биз тамыр астына алып чыгыш үчүн 2 менен тамырды кыскартып салабыз. Ошондо жөн гана 5 жобун алабыз. Ошондо барабардыгы 5 тамыр астында 2 келип чыгат. Ал эми кийинки эрежени көрсөк, тамыр астында А көбөйтүлгөн тамыр астында Б. Биз буну бардыгын бир тамыр астына алып алабыз. Ошондо момундай формула келип чыгат. Ушуну менен бир мисал иштеп көрсөк, мисалы тамыр астындагы 27 көбөйтүлгөн тамыр астында 3 барабар тамыр астында 81 келип чыгат. Тамырдан чыгарып алсак, жөн гана 9 калат. Ал эми кийинки эрежени көрсөк, кийинки эрежеде тамыр астында А бөлүнгөн тамыр астында Б. Биз буну бардыгын бир тамыр астына алып алабыз. Ошондо дагы бир мисал иштеп көрсөк, буга тиешелүү. Тамыр астында 18 бөлүнгөн тамыр астында 2 барабар. Биз могул жерде көрсөтүлгөндөй баарын бир тамыр астына алып алабыз. Ошондо 18 бөлүнгөн 2 барабар тамыр астында 9 келип чыгат. Буну чыгарсак, ал эми биз дагы буну чыгарып алсак, 3 келип чыгат. Тамыр астында 9, 3. Ал эми 6-чы эрежебизди көрсөк, А менен Бны салыштырабыз. А Бдан чоң болгон учурун карап көрөбүз. Мисалы 2 менен тамыр астындагы 5 санын салыштырсак, 2-нин квадраты бул барабар 4-кө. Ал эми 5 тамыр астындагы 5-тин экинчи даражасы бул барабар 5-ке. Ал эми 4
4-5тен кичине болгондугуна байланыштуу 2 тамыр астындагы 5-тин даражасынан кичине. Бул видео менен сиз бүгүн биздин темабызды түшүндүңүздөр деген үмүттөбүз. Бүгүнкү биздин темабыз квадраттык тамыр болду. Чоң рахмат.